кимде ким мен дуа кылдым, бирок Алла мени пустой эле кайтарып койду десе, ал Кудай таанып аптыр дейт да. Ал жаратканын таанып аптыр ал. Мен көтөрдүм, Алла кабыл кылбай койду деген киши кандай экен? Ал жаратканын таанып аптыр ал. Ушундайдан Аллахым сактасын. Кудай кааласа дуада эң негизги шектенбеш керек. Шектенбеш керек. Экинчиси Алланы шаштырбаш керек. Давай эле давай. Алла өзү билет качан жардам бергенди. Сиз бул жактан чын жүрөктөн сурап кое бериңиз, таксыр. Ар бир сураганыңыз текке кетпейт. Ар бир сураганыңыз жазылат. Бүгүн канча 5 жол сурадыңызбы? 5 тең жазылды. Эртеге 10 жол сурасаңыз 10 тең жазылат, таксыр. Сиздин бир дагы дуаңыз текке кетпейт. Ишенип коюңуз. Текке кетпейт. Ойлобоңуз, сөзсүз эле сураган конфет сизге бериле турган. Жок, конфеттен жакшырагын берет Алла Таала. Кээ бир учурларда башка келе жаткан балени Алла Таалам жок кылат. Ошо дуаңыздын берекесиненчи. Ошон үчүн айтат да, пайгамбарыбыз айткан дуа деген бар го, ушундай касиеттүү амал экен да. Келген кайгы, кыйынчылыкты да жок кылат. Келе электи да ошол жерден эле кайтарат дейт да. Бирок келе жатат. Эмне болот экен? Келе жатат, келе элек. Ошону да кетирет дейт. Дуа ушундай бир касиеттүү. Бул жок кылат муну бардын. Мимма назал ва мимма лам янзил дейт. Келгенде жок кылат. Мисвак колдонуу тартиптерин айтып берип коесузбу? Мисвак кургап калса колдонуу боло береби? Мисвак колдонуу, мисвак пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканда, эгерде мен үммөтүмө машаккаттуу болбогондачы, ар бир дааратта мисвак колдонууга буйрмакмын. Же болбосо ар бир намаздын алдында депчи хадистер келет да. Мисвак Алланын ыраазычылыгы дейт да. Жана ооздан жагымсыз житти кетире турганда. Бир хадисте келет, субханаллах, мисвак менен намаз окулган, мисваксыз окулганга караганда 70 эсе соогу көп дейт да. Аллаху акбар. Азыр мисвакты ким колдонсо, азыр куптанды окуса, аныкы 70 куптан да. Мисвак урган бойдон окуп алса, анын 1 куптан да. Ошон үчүн мисвак колдонуп жүрүш керек. Бул маданият да. Алхамдулилlah. Пайгамбарыбыз аябай көп мисвак. Пайгамбарыбыздын эң акыркы сүннөтү кандай эле десе мисвак эле да. Дүйнөдөн кайтып атканда мисвакты колдонду да. Айшенин өзү айтат, Айшенин өзүнүн кучагында эле Абдурахман радыйаллаху анху кирип калды. Айшенин өзүнүн иниси. Колунда мисвак бар эле, пайгамбарыбыздын теп мисвагын карап калды. Айшенин сразу түшүнөт эле дагы. Сүйлөтпөйт туруп чүрөт. Сразу я Расул алып берейин деди, алып берди. Жакшына калып тазалап, жууп, жумшатып, сону кылып берди. Пайгамбарыбыз кара. Жан берейин деген учурда мисвак тартып атат. Жан берейин деген учурда акыркы амалы мисвак. Тазалык деген мына. Туу чокусун көрсөткөн Мухаммад Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Кургап калса сууга салып коюңуз. Оозун жактан кесип туруп эме кылдым, жумшатыңыз. Анан баягы кыргып туруш керек. Бир ай ойдан эле шөткө бойдон калтыра бербейчи. Түшүнүктүүбү? Аны ошо кичине колдонгондон кийин өзүнүн эмесин кете баштайт. Кыргып салыңыз, айналып берип.